Министрлер кабинети 6 айда жасалган ишинин жыйынтыгын чыгарды. Анда мыкты жана начар иштеген мекемелердин тизмеси айтылды. Анда эң начар баа инвестициялар боюнча улуттук агенттиги мамлекеттик курулуш агенттигине берилди. Аталган мекеме берилген планды өз мөөнөтүндө аткара алган эмес. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин менин ишеним менен парламенттин макулдугу менен ушул жерге келип отурасыздар. Азыркы Камчыбек Кыдыршаевич айтып, айтпай сиздерге жеткирип аткан эскерүүлөрдүн баарын оюңуздардан чыгарбаңыздар. Ушу бизди, анткени ар бириңиздер эгерде жанагындай азгырыктарга азгырыла турган болсоңор, шайтан жетелей турган болсо, президентти, мына ушул жерде отурган бүт командабызды уят кыласыздар да. Насипти тыйып, элге кызмат кылганды астыга коюш керек. Жыйында Айыл чарба министрлигинин иши да сынга алынды. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров министрди жемелеп, иш натыйжасыз жүрүп жатканын белгиледи. Мындай темп менен азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо кыйынга турарын айтып, атайын программалар менен иш алып баруу талабын койду. Биз айттык да, мына 2026 жылга чейин азык-түлүк коопсуздукту толугу менен чечебиз деп. Азыркыдай темп менен кете берсек биз чече албайбыз анда. 3 бүттү, 3 жакындап калдык. Дагы 5 алыстап баратат деп, сиз мындай философияны бербеңиз. Бүтүрөбүз, качан бүтүрөбүз? Мына ар бир райондун потреблениясы, тооктун эти менен, анан жумурткасы менен канча болот экен. Анан ошонун баарына сиздер инициатор болушуңуздар керек да. Минэконом конкурс жарыялап. Ал эми жыйында Камчыбек Ташиев мамлекеттик кызматта иштеп туруп коррупцияга аралашкандар катаал жазага тартыларын эскертти. Мындан ары мамлекеттин бюджетине кол салган чиновниктерге жол берилбейт. Ошондой эле Ташиев министрлерди эмге көргүүгө чыгышына тыюу салды. Коррупцияга байланышкан кайсыл бир иштер жасай турган болсоңуздар, бардыгыңыздар катаал чараларга туш болосуздар. Чиновниктер, айрыкча министрлер, урматтуу министрлер, көп иштешибиз керек. Biz көп иштешибиз керек. Министр мен деп креслону олтуруп алып эле ал жака бер жака машина менен кайкаңдап же көлгө барып, же эл дем алып атат, мен да дем алам дегенди токтотушубуз керек. Биз көп иштешибиз керек. Дем алуу деген бизде болбошу керек. Биздин министрлердин айрыкча көлдө шорта кийип алып, күнгө кактанып жаткан бир дагы министр болбош керек. Имейте в виду. Март айында курулушу башталган Ош Ноокат жолунун иши кечеңдеп жатат. Буга чейин мыйзам бузуу аракеттери байкалган. Ал учурда коопсуздук кызматынын төрагасы өз көзөмөлүнө алып, сентябрга чейин бүтүрүү талабын койгон. Бүгүнкү жыйында да транспорт министри Тилек Текебаевга катуу эскертүү берип, жол убагында бүтпөсө кызматынан кол жууп калаарын эскертти. Транспорт министрлигинде көп жумуштар жүргүзүлүп атат. Ноокат жолуну билесиз, 1 сентябрга чейин бүтүш керек. Ноокат жолу 1 сентябрга чейин бүтпөй турган болсо, 1 ай 10 күн убактыңыз калды. 11 күн. 1 ай 12 күн убактыңыз калды. Так, 31 августка чейин. 1 сентябрда арыз жазасыз. Билесиз, көп сүйлөшкөнбүз. Ошондуктан ар бириңиздер, ошол эле маселелер жерлердеги мектептер, жолдор, энергетика объектилери жана башка объектилер укмуш көп курулуп атат. Ошондой эле энергетика министри Талайбек Ибраев өкмөттүн жыйынында энергетика тармагына өзгөчө кырдаал режимин киргизүүнү сунуштады. Анын айтымында бул электр энергиясынын тартыштыгы өсүп жатканына байланыштуу ыкчам чараларды кабыл алуу үчүн керек. Эске салсак, министрлер кабинетинин 6 айда жасалган ишинин жыйынтыгына бардык министрликтер, ошондой эле облус башчылары жана шаар мэрлери катышышты. Алмагүл Эркебайкызы, Эркинбай Бакиров, Ош ТВ.